Ысык Ата курортуна барчу жолдун абалы менен таанышкан өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков бул жолду оңдоо тапшырмасын койду. Жалпы узундугу 45 чакырымдык жолдун 3,5 чакырымынын асфальтын толук алмаштыруу үчүн Каржы министрлигине керектүү каражатты убагында бөлүп берүү тапшырмасы коюлду. Ошол эле учурда премьер-министр асфальтты төшөөдө сапатка өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгын белгиледи. Жолдон болсо келген эл айтат деп эле. Чемес максатlar var. Жолдун сапаты неге наразы болот эле максат берип атат. Бирок шашып салып кээ бир жерлерде. Бир жерден талкаланып, ошодон наразы болот элдин баары. Айтасыңарбы? Наразы болот. Ана салып атчадан жол бузса айтат. Ысык Ата районундагы Норус дарыясынын жээктерин бекемдөөгө жумшала турган каражаттын эсебин чыгарып, жумуштарды тезинен баштоо зарыл. Себеби жакында бул жерде сел жүргөн. Учурда мында аймактын жергиликтүү тургундарын таза суу менен камсыздоого керек болгон куурлар жаткырылып жатат. Муну менен катар жакынкы убакта дарыянын үстүнө көпүрө салынат. Ысык Ата районунун дыйкан чарбалары өкмөттөн өстүргөн продукциясын, өзгөчө кант кызылчасын сатууга көмөктөшүүнү суранышты. Мындай өтүнүштөрүн дыйкандар Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда билдирди. Премьер-министр учурда Кошой жана Кайыңды кант заводдору модернизацияланып жатканын айтып, бул жумуштар 1-октябрда бүткөрүлөт деди. Заводдор ишке кирсе, кызылчаны кайра иштетүү жана калкты ата мекендик кум шекер менен камсыздоо маселеси чечилет. Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбеков айыл чарбасын каржылоо 5 долбоору тууралуу да айтып кетти. Жекеле кант кызылчасы эмес, бөлөк продукцияларды да сатуу маселеси дароо чечилип жатат. Мында пияздын ар кандай сорту өстүрүлөт. Орто эсеп менен 1 гектардан 80-90 тонна пияз алынат. Түшүмнүн көбү КМШ өлкөлөрүнө экспортталат. Андан ары чет мамлекеттерге сатылат. Ал эми бул ишканада Франциядан алынып келинген помидордун ургунан томаттын бир нече сорттору өстүрүлөт. 1 гектардан 30 тоннага чейин түшүм жыйналган. Быйылкы түшүмдүүлүктү 100 тоннага чейин көтөрүү пландалууда. Сооронбай Жээнбеков учурда өлкөдө бир катар логистикалык борборлордун курулуш иштери аяктаганын, куруу жумуштары жүрүп жаткандары да бар экенин билдирди. Алардын жардамы менен дыйкандарда продукциясын ички рынокко жана ИАЭП өлкөлөрүнө ортомчусуз түз чыгарууга мүмкүнчүлүк болот. Өкмөт башчы Ивановка айылындагы 520 окуучуга эсептелген номер 3 толук эмес орто мектептин абалы менен да таанышты. Бул жерге жаңы мектеп куруу зарыл. Антпесе эски мектеп окуучуларга тардык кылат. Премьер-министр типтүү мектепти куруу маселеси караларын билдирди. Муну менен катар эски мектеп капиталдык оңдоодон өтөт. Ар районда спортзалын кескенде бар мектептин бар спортзалы. Бул жана типового чейин болуп калгандар. Типо 16-жылы спортзал жок, мектеп салынбаш керек. Ошону менен бирге премьер-министр Үчемчек айылындагы 138 окуучуга ылайыкталган мектептин курулуш иштерине да күбө болду. Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен тиешелүү мамлекеттик мекемелерге жаңы мектептин курулуш иштерин тездетүү жана 2018-жылы спорт залын куруу маселесин карап чыгуу тапшырмасын берди. Өкмөт башчы мындан тышкары бир катар социалдык объектилердин абалы менен да таанышты. Республикалык бюджеттин эсебинен курулуп жаткан объектилердин сапатына көңүл бурууга жана ата мекендик курулуш материалдарын колдонууну сунуштады. Актилек Гүлжигит кызы Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.